Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Алтынбек Ынтымак, Гүлайым Жаманкулова. Бүгүн биз өзүбүздүн келбетибиз жөнүндө, башкача айтканда отурганыбыз, турганыбыз жана басканыбыз тууралуу сүйлөшөбүз. Сиздин келбетиңиз ден соолугуңузга жана өзүңүздү жакшы сезүүгө чоң таасир этет. Андан кийин сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Биздин жалгыз жашоо берүүчүбүз ким экендиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Денедеги энергиянын эркин кыймылдап тура турган жери бул арка омурткалары. Дал ушул өмүр багындагы өзгөрүүлөр көп ооруларга дуушар кылат. Менин жүрөктүн тамырларынын иштеши жана зат алмашуу бузулат. Мунун бардыгы аллергия, астма ооруларынын пайда болушуна, көздүн, кулак угуунун начарлашына алып келет. Боордун, өпкөнүн, жамбаш сөөктөрүнүн азыктануусу бузулат. Омурткадан чыккан нервти басып салуунун натыйжасы бул колу, буттун кыймылдабай калышы жана башка оорулар. Омуртканын оорусу жана ага байланыштуу болгон оорулар 40 жаштан кийин пайда болот деп ойлогондор терең адашышат. Көп ооруган кичинекей балдардын аллергия, бронхит, тонзиллит оорулары менен оорушу омурткадагы өзгөрүүлөрдүн болушуна байланыштуу. Омуртканын кыйшайуусуна алып келген келбеттин бузулушу көптөгөн олуттуу ооруларды пайда кылат. Кымбаттуу досум, күзгүдөн өзүңдүн боюңа карап көрчү. А дегенде алды жагындан, андан кийин капталыңдан карап көр. Жонуңдан чыгып турган сөөктү көрдүңбү? Бул сага жагабы? Эки ийниң түшүп, көкүрөгүң жалпайып, азыр сен абдан чарчаган адамдын кейпинде турасың. Ошондуктан бутуң ооруйт, таманың сыздайт жана аркаң дайыма сыздап турат. Көбүнчө буга келбеттин бузулушу себепкер. Күзгүгө дагы бир жолу каранып көргүлөчү. Келбетиңердин оңолушуна силер өзүңөр гана себепкер боло аласыңар. Отургучта жантайып жаткан учурда же бүкүрөйүп турганда эмнелер болуп жаткандыгы жөнүндө силер ойлонуп көрдүңөр беле? Окумуштуулар келбет менен ангинанын ортосундагы байланышты байкашкан. Ал эми ангина жүрөккө тескери таасирин тийгизерин биз билебиз. Окумуштуулар өпкөнүн дал алдында жайгашкан диафрагма булчуңдары маанилүү орунду ээлерин изилдешкен. Тагыраак айтканда, диафрагма кандын жүрөк аркылуу өтүшүнө жардам берет. Ар бир дем алган сайын диафрагманын булчуңдары ылдый басылат. Качан дем чыкканда диафрагма насос сыяктуу канды соруп, канды вена аркылуу, жүрөк аркылуу өтүүгө мажбур кылат. Ал эми жүрөк диафрагма өйдө ылдый кыймылдап, чоңойгондо кан менен толук камсыз болот. Жүрөк бул булчуң. Ал бир тонна жүктү 30 метр аралыкка көтөргөндөгүдөй жумуш кылат. Мындай жумуш кылыш үчүн жүрөктү кан менен жакшылап камсыз кылыш керек. Эгер жүрөктү кан менен камсыз кылуу токтоп калса же азайып калса, анда спазма, жүрөктүн булчуңдарынын тартылышы пайда болот. Ангина менен ооруганда ушул спазма пайда болот. Диафрагманын эркин кыймылдашына болгон тоскоолдуктар жүрөккө баруучу кандын өлчөмүн төмөндөтөт. Мына ошондо ангинанын пайда болорун окумуштуулар далилдешкен. Диафрагманын начар иштешинин себеби эмнеде? Туура эмес келбет. Адам стулда бүкүрөйүп отурганда өпкө кислород менен толук камсыз болбой калат. Бул диафрагманын иштешин начарлатат. Ошондой эле курсактын чыгышы жана жалпак төш диафрагманын иштешин начарлатарын окумуштуулар байкашкан. Бул дем алуу учурундагы кандын өйдө ылдый жүрүшүнө тоскоолдук келтирет. Окумуштуулар ангина менен бат-бат ооруган адамдарга келбетин оңдош үчүн атайы көнүгүүлөрдү сунуш кылышкан. Жана ангина менен ооругандардын саны азайганын көрүшүп таң калышкан.
Албетте, бул ангина оорусунун пайда болушуна адамдын жашоосундагы башка өзгөрүүлөр да себепкер болорун унутпайлы. Дагы бир кеңири таралган оорулардын бири артрит. Артрит да начар келбеттин негизинен пайда болушу мүмкүн. Бир врачтын эскерүүсүн мисал кылып кетейин. Бир жолу мен обход кылып жүргөн ооруканадан артриттен жабыркаган адамды көрдүм. Ал жамбашы менен отуруунун ордуна аркасынын ылдыңкы бөлүгүндө отуруптур. Оорукананын врачы келип, аны түз отурууга мажбур кылды. Чочуп кеткен оорулуга врач минтип айтты: "Экинчи бүкүрөйүп отурганыңды көрбөйүн." Артрит менен ооруган адам бул сабакты көпкө чейин унутпайт болуш керек деп айтты ал врач. Артрит башка себептер менен деле пайда болот, бирок келбет негизги себеби. Эгер силер артрит болбой сөөңөр оорубаган күндө деле силерде булчуң эттер, булчуң түйүндөр бар. Булар аркылуу келбетиңердин бузулушун сезесиңер. Бийик такалуу бут кийим модалуу, бирок ал дененин жакшы иштешине тоскоол болот. Бут кийимдин кысышынан да арка ооруйт. Мына ошентип, силердин турмушка болгон мамилеңер силердин басканыңарга, турганыңарга байланыштуу болот. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Бир аз мүнөттөн кийин сиздерди биздин жалгыз жашоо берүүчүбүз ким экендиги тууралуу ой жүгүртүүгө чакырабыз. Куранда мындай деп жазылган: "О Мариям уулу Ыйса, сага жана сенин энеңе кылган менин мээримимди эсте. Сен бешиктеги бала менен улгайгандар менен сүйлөшсүн үчүн сени ыйык рух менен кубаттандырдым. Мен сени акылман кылдым, сага Тооратты, Инжилди үйрөттүм. Менин кудуретим менен сокурга көз, дудукка тил бердиң. Менин кудуретим менен өлгөндү тирилттиң." Куран 5-сүрө 110-аят. Кудай бизге жашоо берген жалгыз ал экендигин белгилейт. Адамды оорудан айыктырган жалгыз гана ошол. Кайра тирилткен да жалгыз ошол. Кудайдын бул ишин жасоону ал Ыйсага табыштаган. Анан Ыйса ооруларды айыктырган, өлгөндөрдү тирилткен. Жашоо берүү, ооруну айыктыруу, өлгөндөрдү тирилтүү бул бир гана Кудайдын иши. Андан ары Куран мындай деп аныктайт: Кудайдын ордуна алар эч нерсе жасай албаган Кудайды алышты. Алар өзүлөрүнө да эч бир иш кылып жардам бере албайт. Жана алар өлүмгө да, өмүргө да, кайра жаратууга да ээ эмес. Куран 25-сүрө 3-4 аяттар. Ыйса Кудай өзүнүн ишин мен аркылуу жасайт деп айткан. Кудайдын иши мына ошол. Ал кимди жиберсе, ошого силер ишенгиле. Иоанндан ыйык Инжил 6-бап 29-ыр. Адамдар аз самаданы көрүп, убадасына ишениш үчүн Ыйса Кудайдын иштерин аткаруу үчүн жиберилген. Анын күчүн жана ырайымын көрсөтүш үчүн Ал-Кадир ырайымы күчтүү адамды жасап даярдаган Ыйса өзүнүн сөзүн сүйлөгөн эмес, бирок минтип айткан: "Мен өзүм эч нерсе жасай албайм." Иоанндан ыйык Инжил 5-бап 30-ыр. Бир жолу Ыйса 4 күн мурун көмүлгөн мүрзөнүн жанында турду. Ыйса мынтип буйрук берди: "Лазар, чыккын!" Көмүлгөн адам чыгып келди. Анын жанында турган адамдар абдан таң калышты. Алар көргөн көздөрүнө ишенишпеди. Эки пайгамбарды салыштырып көргүлө. Муса, Каламуллах арабча, жана Ыйса, Рухулла арабча.
Муса адам өлтүргөн. Бул жөнүндө Курандын 28-сүрөсүнүн 15-33 аяттарынан окуй аласыздар. Ал эми экинчисинин күнөөсү жок. Ал адамга кайра жашоо берди. Ыйса аркылуу Кудай өлүмдү, күнөөнү, ооруну жеңген өзүнүн таң каларлык күчүн көрсөттү. Бир өкүл киши мынтип айтат: Кудай Ыйсанын ичинде болуп, өзүн дүйнө менен элдештирди. Коринфдиктерге жиберилген 2-кат 5-бап 19-ыр. Элестетип көргүлөчү. Кудай Ыйсанын ичинде болгон. Мүмкүн кимдир бирөө мынтип айтаар: бул мүмкүн эмес. Бирок башка бирөө мынтпейт, эгер Кудайдын колунан баардыгы келерине ишенсе. Ошондой эле Куранда бул ойду толуктайт. Адамды жараткан биз, анын жан дүйнөсү эмнени сурап жатканын билебиз. Биз ага күрөө тамырдан да жакынбыз. Куран 50-сүрө 16-аят. Ооба, Кудайдын колунан баардыгы келет. Жана эгер Кудай адамга анын күрөө тамырындай жакын болсо, анда ал эч күнөөсү жок, ыйык рух менен колдогон, ал жиберген, ошол аркылуу адамдарга кайрылган жана көпчүлүк адамдар аны Махди Рухулла деп атаган ошого кандай гана жакын болду экен. Махди Рухулла арабча сөздөр, кыргызча которгондо куткаруучу. Эгер кимдир бирөө телефондон сүйлөп, анын үнү башка шаардан угулса, бул бир эмес 2 киши сүйлөшүп жатат дегенди билдиреби? Албетте мындай эмес. Бул жөн гана анын сөзүн башка шаарга угулуп жаткандыгын билдирет. Адамдын бир бөлүгүнүн үнү башка шаарга кетти. Аны үнү аркылуу таанышат. Кудай өзүнүн сөзүн бул дүйнөгө жиберди. Кудайдын сөзү бул Ыйса аттуу адам. Ал эми Кудайдын сөзү түбөлүктүү. Аллах Акбар араб тилинен которгондо бул Кудай улуктардын улугу дегенди билдирет. Анын улуктугу биздин улуу максаттарыбыздан да улук. Ага акыл да жетпейт. Ал бир эле убакта бардык жерде боло алат. Бирок муну адам түшүнгөн эмес. Жана Кудайдын сүйүүсү менен ырайымдуулугун түшүнүүгө жөндөмсүз болчу. Муну мындайча элестетип көрсө болот. Жолдо бараткан бир адам кимдир бирөөнүн кумурсканын уйгуна ташырытканын көрүп калат. Байкуш кумурскаларга жер титирегендей болду. Алар эмне болуп кеткенин түшүнгөн жок. Эгер алар сүйлөшкөндү билишсе, биз менен биздин кыйынчылыктарыбыз менен эч кимдин иши жок деп өздөрүнчө сүйлөшмөк. Ал эми өтүп бараткан адам аларга боору ооруп, жардам бергиси келди дейли. Анын уюктун жанына отуруп кумурскалар менен сүйлөшүүгө аракет кылып жатканын элестете аласызбы? Ал кумурскаларга жардам бергиси келет, бирок алар андан коркушат. Аны түшүнүшпөйт. Кумурскалар аны түшүнүп, аны менен сүйлөшүүнүн жалгыз гана жолу ал кишиде кумурска болушу керек. Кудай адам эмес, жана биз кумурска эмеспиз. Бирок биз анын даңкын жана анын катышуусунун күчүн көтөрө алмак эмеспиз. Эгер ал өзүнүн сөзүн адам денесине кийгизип койбосо. Биз Ыйса деп чакырган ушул адам аркылуу Кудай өзүн ачты. Түбөлүк жашоонун жолун тазалады. Улуу Кудай Ыйсаны ооруну айыктырып, өлгөндү тирилтиш үчүн жиберген. Ушуну менен адамзатка болуп көрбөгөндөй Кудайдын күч көргөзүлгөн. Биринчи эле күнөөнү алып келгендердин бири оору менен өлүм. Эгер күнөө болбосо, оору да өлүм да болмок эмес. Ыйса адам болгонбу? Албетте болгон. Адам сыяктуу эле ал ачкачылыкты, жалгыздыкты башынан өткөргөн. Адилетсиз мамиледен азап тарткан. Бирок ал аркылуу Кудай өзүн ачкан, адамзатка болгон сүйүүсүн ачкан адам болчу. Ошондуктан Ыйса динге ишенгендердин баардыгы үчүн чоң мааниге ээ. Алар үчүн Ыйса жашоо тараткан, кайра жаралуунун куралы. Ыйык Инжил ал жөнүндө мынтип айткан: Түбөлүк өмүр ошол. Сени жалгыз чын Кудайды жана сени жиберген Ыйса куткаруучуну таанышсын. Ал эми азыр болсо Ыйык Инжилдин барактарын ачып, Ыйсанын себүүчү жөнүндөгү үлгүлүү аңгемесин окуйбуз. Себүүчү жөнүндө Ыйса элге мындай бир үлгүлүү аңгемени айтып берди. Мына себүүчү себүү үчүн чыкты. Жана ал сепкенде кээ бири жолдун жанына түштү. Аны чымчыктар учуп келип, терип жеп кетишти. Башкасы таштак жерге түштү. Анда топурак аз эле. Алар бат чыкты. Бирок топурак терең эмес болгондуктан күн чыкканда алар соолуду. Жана тамыры жок болгондуктан куурады. Башкасы тикенекке түштү. Жана тикенек өсүп калганда аларды тикенек басып кетти. Башкасы жакшы жерге түштү. Жана түшүм берди. Бирөө 100 эсе, башкасы 60,
Дагы башкасы 30. Кимдин уга турган кулагы бар болсо уксун. Андан кийин Ыйса шакирттерине бул үлгүлүү аңгеменин маанисин түшүндүрүп берди. Падышалык жөнүндө сөздү угуп, бирок түшүнбөгөндүн ар кимизине азгыруучу шайтан келет да анын жүрөгүнө себилгенин уурдап кетет. Мына жолдун жанына себилгени ошону билдирет. Таштак жерлерде себилгени сөздү уккан жана ошол замат кубанып, аны кабыл алганды билдирет. Бирок анын тамыры жок жана туруктуу эмес. Сөз үчүн кайгы же куугунтук келгенде ошол замат азгырылат. Тикенекте себилгени сөздү угуп турганды билдирет. Бирок бул доордун түйшүгү байлыкка азгырылуу. Сөздү басып салат да ал берекесиз болот. Жакшы жерге себилгени сөздү угуп турган жана түшүнгөндү билдирет. Ал жемиш алып келүүчү болот. Бирөө 100 эсе көп жемиш алып келет, башкасы 60, дагы башкасы 30. Бул болгон окуя. Жаңы осуятта Матфейден ыйык Инжилде 13-бап 3-ырдан 9-ырга чейин жана 18-ырдан 23-ырга чейин. Жүрөгүмүз өрт, окуудайым, өзүңдөй болуп, өзгөрөйүн мен. Башыйы бергенге Büyük sözün jaz, taza çürüküm, burulsun çürük, tengir özüme. Senin sözlerinden taza çürüksen, tartılamağan, özgörülüp men, okşoyun sağa. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты.
Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.